Кандайсың Олжеке? Соп-сонун. Бук болуп отурасың анан. Анан эмне? Келиндерди сагынып. Баягыдан керек. Калжаңдабачы. О жашка келгенде кыз келдимди. Оюң бар окшойт. Алар менен WhatsApp'тан жазышам, Facebook'тан жазышам, Messenger'дан жазышам. Не дейсиң? Тиге тил кытышатта турат. Тиге Алла Оюң бар болуп калган окшойт бир тартып алайын деп сени. Алла деген сөз микробтой жайылып кетти кыргызгачы. Алланы оюнчук кылып алышты. Жана шилекей чачырагандай эле Алла тиги жана ажыкелердин оозунан Алла чачырап эле Алла бир оюнчук сыяктуу болуп калды буларга үчүнчү. Тиги жана фабриканын оюнчуктары болот го, биринин артынан бирин чогуу бергенчи. Анан элди робот кылып коюшту жанагы тотугучтай кылып эле сайратып эле Алла дешет. Алла ыраазы болсун дешет. Алланын кудурети дешет, Алланын аскери дешет. Эмне гана деп аткан жок, Аллага байлапчы. Анан Алланын кадырын да ушунчалык түшүрүштү да, мындай айтканда Абдракатын түшүрүп бүтүштү да, аброюн. Анан бирок үйдө отурганда мындай нерсеге келдим ушул. Элди караңгылыкка алып келаткан молдокелериңдин жосунуна кыргыз эли ушундайда мындай ой калчаш керек да. Алланын канчалык бизге таасири бар. Бул Алла кылып аткан нерсе эмес, адамзат ушуга жетти. Келиш керек болчу бугачы. Өлгөнүбүз өлөбүз, калганыбыз калабыз. Андан жер үстү эчтеке болуп кетпейт. Болуп келген атам замандан берки мындай көрүнүш. Анан Алланын деп эле баарын эле бир мага окшогондорду Алла кусуруна калат. Алла мен мага окшогондордун артыман кубалап жүргөн жок. Алла деген ал ыйык нерсе да, ыйык түшүнүк могу жүрөктөгүчү. Анан аны ооздун учундагы эле жана микробтой эле жайылтып аткандарынан улам айткым келет. Момундай апаат адамзаттык ичине эсиңе кел деген бир түшүнүк да. Адам кейпинен, адам сыягынан ажырап баратканда мындай нерсенин болгону жакшы адам баласыначы. Себеби адамдык касиетинен ажырап жана робот дагы жаңылыштыкты кетирбейт. Адам басса турса ач көз болуп бүттү, караңгы болуп бүттү, аң сезимди иштетпейт экен. Жөн эле бир макулук сыяктуу эле жүрүп калган адам баласы ушундайда үйүндө отурат, ойлонот. Ачка болгон ачка калат, жылаңач калат, акчасы жок отуруп калат. Ошондо адамдын бир башка чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Ошондойдо мындайды бир биз кыямат көрбөй, жер планетасы ушундайда бир тазаланып деп алар бекен. Биздин ушул эле борбор калабыз кандай акыбалга келди эле. Тоо таштын арасын карасаң, канча таштандыларды ыргытып атабыз. Сууга түкүрүнгөнү кыргыз ата бабасы сууга түкүрбө, аны муну дегени суу кечпеген сөз болуп калды да жөн элечи. Мунун баарына маани бере баштайбыз. Ошондуктан мындайды жалпы адамзатка келген апаатта кыргыз илгери сабырдуу эле айтып калчу качууна, эл көргөндү көрөбүз деп. Дүйнө эл эмнени көрсө биз да ошону көрөбүз. Трагедия кылбайлы мындан. Андан көрө үйдөн отуруп алып, китеп окуп, бирдеке анализ кылып, талдап, түшүнүп, мындай нерсе биздин коомдун бир аң сезимди аңдоосуна көп жакшы себеп болду да. Бул таба эмес. Андыктан жөн гана эс акылыңа кел адамзаты деген эле ушундай коронавируска рахмат айтышың керек да адам баласы. Себеби адам баласынын кылган жосунун карап отурсаң, бул апааттан да жаман жакаңды ууштата турган окуяларды көрүп атпайбызбы? Анан ошондойдо адам баласы кандай да адамгерчиликке келет. Жана улуу согуштарда, кыргындарда, кан төгүүлөрдө, ушундай чума каптаган доорлордо адам баласы өзүнүн адам экенин эстеген да. Мына адам баласы такыр эле адамдык сапатынан ажырап бараткан кезде мунун дагы жараткандын бир чоң бизге берген сабагы да. Ошондуктан үйдө бекер ойлонуп жатпай, жөн эле Алла дегенде, Кудай Таала дегенде ооз учуңан жөн эле бүркүп сала бербей, бул ыйык түшүнүктү дагы мындай жүрөгүбүз менен айтсак, Алла деп жөн эле бир дөжүр сөзгө айлантып албашыбыз керек да. Алла деген бир жеңил ооздун учунда турган эле
пүү деп түкүрүп койгон эле түкүрүктөн айырмасы жок болуп калды. Андыктан Алла дейсиңби, Кудай дейсиңби, Теңир дейсиңби, эмне десең дагы ал ыйык түшүнүктү жайына коелу. Жана ажыкелердин кылганын көрдүк. Кандай апат келатканын дүйнө жүзү титиреп кабыл алып турса, элди караңгылыкка үндөгөн жанагы караңгынын чакырыкчылары, жарчылары Чубак Ажы баш болуп, Абдышүкүрү, тиги муфтияттын жана Токтомушев дегендер, ой, кемпай экен да буларчы, кем акыл дебегенде эмне дейсиң? Мына ошол кабадан келгендер бүгүн элдин үрөйүн өчүрүп отурат да. Мына ошол Алладан шыпа болуп кетсе гана, булар айтканда да элге караңгы түшүнүктү жайылтып атпайбы? Чубак Ажысы чыкты. Мына биздин даваттын шыпасы менен бизге келбей атат. Болбосо ушу коңшу турган Кытайдан вирус келсе биз кырылып калбайт беле, капкаяктагы Европага барып атат деп бир табалагандай сүйлөп атат да. Ошо контекстте, подтекстте тыңшап турса, мындай башка ишенимдеги калктарды бир жек көргөн сезим, ошолорго бир табалаган сезимдей да. Абдышүкүрү чыкты Алланын аскери депчи. Тиги болбосо муфтият ушундайды чектөө коюп, коңгуроо кагып алдын алса эмне болмок? Бүгүнкүдөй чочулоодон кичине алыс болот эле да. Бирок бул да жаман эмес. Мейли кыргыздын башына келсин, бирке түшүнүкчү. Үйүндө камалып жаткандан кийин жашоонун кадыры эмне экенин, татым суу, бир чымчым ундун да убайымын көрбөй калышы мүмкүн, жанагы ач көздөнүп үйүп алгандарчы тоннолоп. Андыктан адам эсиңе кел, китеп оку, пайдалуу бирдеңкеге ой калчап, өзүңө пайдалуу кинолорду көр, илимий жаңылыктарды ачы. Биздин молдокелер илимден жаңылык айтып аткан жок. Илимде канчалык прогресстер, революциялар болуп атат. А бирок биздин эл могу караңгы молдокелердин оозун карап отургандан бул кырсыкка гана кабылат. Андыктан элге айтар бүгүнкү сөз ушундай жаны.